Arka ötken sayın uşuntik. Ustalar gelip alып, birden jip baylap oturup şerige jetip kaldыңыз deyt go. Аптап апа үчүн килем согуу тек гана рахат. Белим ооруп, көзүм талыды деген нерсени билбейт. Эне үчүн бул сүйүктүү иши. Кышы менен жибирип чыгам, жайы менен балдарга жүн туттурам. Балдарым да кайтып жүрүт да. Элдин балдарын баары каникулда ойноп жүрөт, биз алманын түбүндө отуруп жүнтүп отурабыз. Жүн тутуп, параткалап, пректеп, капка салып коем, кышы менен ийирип чыгам, ийик менен. Жаз болду килем куруп алам. Союз мезгилиндеги колхоздун жумушу 12 баланын түйшүгүнүндө убакыт таап, ар бир баласын аттап кол килем сокту. Андан сырткары жай намаз, унаа үчүн атайын орунчу, төшөнчүлөр да килемден жасалды. Энесин жолун жолдогондор жок, бирок баардык уул кыздары килем сокконду билишет. 5-класстан мен килем сокконду баштадым. Апам үйрөттү. Ушундай мындай кагазга чийип берет эле, ушу боюнча кетесиңер деп. Башында ушундай деп үйрөткөндөн эле кыйынчылык деле болбоду, үйрөнүп кеттик. Ар бир каникулда, 3 айлык каникулда бирден килем согот элек. Кимибиз мындай жашыбызга карап, 3төн отуруп алып согот элек. Ушул жаштан баштап бир 10 чакты килем соктук да. Килем соктум. Аны окууга кетип калып, ошондон сокпой калдык. Ошентип кыйынчылык деле жок буну килемдин. Мындай неме кылсаң, ошо айтып атат го математический деп, ошо математикага окшоп мындай жылдырып эле согуп кете бересиң. Кол килемдин түйшүгү оор, жүндү тутуп даярдуу, аны жуу, боесундуу. Светим көңүлүмө жакканга чейин боей берем. Кайра деле боей берем. Күйүп калат дешет. Күйбөйт суунун ичинде. Суунун ичинде түк күйбөйт. Боекту салып, кайната бересиз. Канча кайнатасыз? Канча убакыт? Кээде 2 күн боейм. Ошон үчүн чыкпайт да боек. Чыкпайт. Көп боесоң чыкпайт да. Эми таң калам. Ар ким ар кандай боейт. Келер бир килемдин түгүн бир күндө эле боеп коет. 1-2 саат кайнаттырып илип, кайра башкасын салып. Мен андай кылбайм да. Убакытты анча неме кылбайм. Канчалык көп Канча көп кайнатсаң чыкпайт да. Оңбойт. Аптап апа кол эмгегинен эч чарчабайт. Чарчагандагы иши болсо жүзарчы түйүү. Илгери балдар кыздарды күйөө көргөндө балдарга беришет эле да. Беташ токумайынча эметпейт. Азыр базардан алып беришет. Мындай жасаса деле болот. Кышында көп жасайм мен. Бекер отуруп албайм да. Килемчи эне үчүн эмгектин кыйынчылыгы жок. Ар бир ишти сүйүп жасасаң, ал убакытка да, жашка да карабайт. Гүлжина Мөндöйова, Манас Назаров, Судак району.